ушул Минакан Жумдубаева атындагы жалпы билим берүү мектебинин 9-10 класстар арасында жаткан эл үмүт келечек долбоорунан катышуучулар сизге келип жолуга алды экенбиз. Бул эл үмүт келечек долбоору долбооруна биз ошо 9 окуучуну алып катыштырып атабыз. Биздин максатыбыз ушул эпоситтик смала, эпоситтик чай боюнча иш алып баратабыз. Атайын ушул айыл өкмөткө, жергиликтүү депутаттарына сиздерге кайрылып келдик. Биздин долбоордун негизги максаты жана кандай иштер алып баргандыгы буга чейин алып барган жерде азыр биздин окуучулардын бир чакан презентациясы бар эле, анда эле ошону окуп койсоңуздар. Долбоордун жүргүзүп, өзүбүз ошо жасап көрдүк, иштеп көрдүк. Ушундай буюмдар жасады. Бул менен жасалды. Смола менен. Абдан бизге кызыктуу жана сүйүнүчтүү болуп келатат жана биз жасаган боюнча сизге кичинеден белгибиз бар эле. Ушул сувенирибизди кабыл мурунтан бери кызыгып атканбыз, бирок азыр эжелерибиз да бизди чогултуп ушундай иш алып баратканына аябай сүйүнөбүз, жагат бизге. Кызыгуу менен баарлашып чогуу иштедик. Смола менен иштеп атканда эле биз өзүбүз уже түшүнө баштадык. Кийин да келечекке керек экен, өзүбүзгө бизнес ачып алсак болот экен, өзүбүзгө да керектүү буюм жасап алсак болот экен. Сизден мурда бул эпоситтик смоланы көргөндөр да болгон, түшүнүү жоктор да болгон, бирок муну биз алып иштеп көрсөк бул абдан кызыктуу экен. Бизге жакты ошо. Ушул менен биз муну искусство да кылсак болот экен да. Бизге да жакты ушул. Бул ишти биз биринчи баштап атканда мен өзүмө мындай кандай нерсе болот, же кандай мындай жаман нерсе болуп калабы деген ушундай негизи ою келген болчу. Бирок биз ушуну жасагандан кийин бул өзүбүзгө же болбосо айымдарга мындай бизнес кылуу мындай аракетинде Бул менен үйдөн чыкпай иштесе да болот экен. Ошондой эле бул долбоор аркылуу биз ошол бош убактыбызды текке кетирбей, өзүбүз үчүн жана өзүбүздүн келечегибиз үчүн дагы чоң кадамдарга барабыз. Бул долбоорду биз коопсуздук иштерин баардыгын сактап келүүдөбүз. Бир шартлерди жана ошондой пипеткаларды колдонууда баардык коопсуздук иштер сакталууда. Булар деле ошо жаңыдан кызыгып, ошол биринчи этабын жасап атканбыз, мектепте дагы бар, ошо сизге алып келген беребиз болчу. Анан жаңыдан кызыгып, жаңыдан ошо буларга уже келечекте бизнес алып кете турган, же болбосо сувенир жасай турган шыктар ойгонду да. Андан тышкары бош убактыларын текке кетирбестен, бош убактыларын максаттуу пайдаланууну үйрөнүш. Бул ручкада эмечи? Формалар бар, аны окуучулар өздөрү жазышат, Бул жалтырактар кош колду лак кошпойбу? Жок, атайын өзүнүн составында ошо жалтырактар бар, анда Бул азыркы замандын талабына ылайык балдарды ушундай ар кандай өнөрчүлүккө бул үйрөтүш, окутуш бул өтө мыкты деңгээлде да, аябай жогорку деңгээлде мынакей. Ушул балдар ушу менен кесипкөй болуп кетиши мүмкүн. Мынакей мондай сувенирлер, бул мектепте эле ушундай нерселер жасап атса, буюрса дагы улам булар ойлоп таап, күчөп, бул ойлоп табуусу мындай күчөйт да. Жакшы. Өндүрүш болуп кетет. Өндүрүш болуп кетип атат. Жакшы болот. Азыр сонун нерселер карабайсыздарбы азыр? Сеттери, мындай эме кылгандары. Мисалы кандай каржылайт, ким колдойт, кандай колдоочу, каржылоочулар булактарыңар барбы, жокпу? каржылоочу булактарыбыз негизинен ошо боюнчасы ошо айыл өкмөткө, жергиликтүү кеңештин депутаттарына, атайын сиздерге да ушул боюнча да келгенбиз. Келечекте ушул долбоорубуз дагы өнүгүп өсүш үчүн бизге ушундай каржы булактары керек болуп атат. Ошондуктан сиздерден колдоо күтөбүз, сиздерден жардам күтөбүз. Азыр жаш өспүрүмдөр, мынакей мектеп курагындагы балдар, булар туура билим алып, туура багыт алып, бул балдарга туура инвестиция кылсак, бул балдардын салымы элге, мамлекетке абдан келечекте жакшы салым берет да. Мынакей ушул балдарыбыз биздин мамлекетибизди көтөрөт, салымын кошот. Албетте каржылаганга, көмөк көрсөткөнгө биз даярбыз. Мугалимдерге мынакей жанатан бери айтып отурсаңыздар абдан жакшы нерсе болот. Сүйүнүп атабыз биз азыр ушундай мугалимдер бар экенине. Анан окуучулардын да кызыгуусу аябай жакшы экен. Саламатсыздар, урматтуу окуучулар, урматтуу эжейлер. Мен Ормохан айыл кеңешинин төрагасы Жолдошбек Рускели Жолдошбекович. Саламатсыңар балдар, ушул проекттин катышуучулары. Биз Ормохан айыл өкмөтүнүн депутаттары, ошондой эле төрагабыз
бирге биз аябай кубанычтабыз. Ушундай келечек муун астыга кадам шилтеп жакшы долбоорду алып барып атыптырсыңар. Азыркы билим берүүнүн талабы бул кесипке ээ болуу болуп эсептелинет. Ошондо чоң класстарда окуп атып, акыркы класста окуп баратып эле кесипке ээ болуп кетүү деген багыт коюп атат мугалимдер. Анан ансандай биз депутаттар, Ормонхан айылдык кеңешинин депутаттары колдоо көрсөткөнгө такай даярбыз. Проектиңер өркүндөй берсин, өсө берсин.